Сот Жанар Акаевга мандатын кайтарып берди. Бишкек шаардык административдик соту Жанар Акаевдин мандатын кайтарып берди. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, сот Альянс партиясынын арызын канааттандырып, гендердик квота боюнча БШКнын токтомун мыйзамсыз деп таап жокко чыгарган. Аны менен катар Токтобөбү Аргалчага мандат берүү да мыйзамсыз болгону аныкталган. Сот отуруму бүгүн 21 декабрда болгон. Белгилей кетсек, БШК 15 декабрда өз чечими менен аялдардын квотасын бөлүштүрүү тууралуу жобону өзгөрткөн. Ага ылайык мурда 7 мандаттын 2 аялдарга берилсе, өзгөртүүдөн кийин 3 бериле турган болду. Бул Альянс партиясына түздөн-түз таасир этип, тизмедеги Жанар Акаевга мандат берилбей, анын ордун Токтобөбү Аргалча ээлеген. Өз кезегинде Акаев шайлоодон кийин оюндун эрежесин өзгөртүү жогорку бийликтин буйругу болду деген пикирин билдирген. Ал эми Альянс партиясы сотко кайрылган. Бул эмне деген нерсе? Саат 9га чейин келип калган эч ким жазган жок бул жаккачы. Бүгүн Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректорун шайлоо алдында мына ушундай жагдайлар орун алды. Анда саат 9-дан кеч калган мугалимдер киргизилген жок. Дээрлик 10дон ашык мугалим кечиккен. Ошондой эле жеке менчик телеканалдарга да чагылдырууга уруксат берилбептир. Мындай чечимди шайлоо комиссиясынын төрагасы кабыл алган дешет. Регламент боюнча айтышкан 8:30 келип калга дешкен. Но что 9да уже эшиктер жабылат деп айткан эмес. Регистрация болот, шайлоо болот деген. Анан бул уже азыр жарым сааттан бери турабыз бул жерде. Көрүп атасыңар, эшик суук. Хотя бы мына жылуу здание киргизип койсо деле болот эле. Адамдар эшикте тургузбайчы. Буга чейин ректорлук шайлоолор өткөн. Нормально мынтип кирип шайлап чыкканбыз. Но мындай строгий рамкада болгон эмес да. Азыр, например, пресса деле турат. Свобода слова бар бизде, демократия барыбыз билебиз. Киргизиш керек. Эмнеге андай болуп атат, өзүм деле түшүнбөй атам. Канчалык болгон эмес эле, билбейм, эмне мындай болуп атат. Түшүндүр. Канчалык дегенде кандай, мурун кандай болчу? Мынды куттап койгон эмес да. Жок, анда булар эмне тосуп атат эшикти? Сиз коомдук коопсуздук карайсызбы? Биз журналистпиз, ачыңанда киргизип коюңуз дейт. Ректорду шайлоо процессин жабык өткөрүү планы болгон. Бир топ ызы чуудан соң биздин чыгармачылык топта араң ичкериге кире алдык. Шайлоо комиссиясынын төрагасынын айтымында баары талапка ылайык өтүүдө. Ал эми кеч калган шайлоочулардын жана журналисттердин киргизбей койгонунан кабарсызмын дейт. Декандарга, кафедра башчыларга эртең саат 8ден 9га чейин мугалимдер менен камсыздандырып, ар бир мугалимге жеткиргиле деп. 9дан кечкендер болуптур, кириптир, андан кийин келбедилер. Биз менен чогуу турушту. Ошо эшикте туруштубу? 10 чакты мугалим турат. Эмеси жок. Киргизбей койгонго ошондо сиздин тиешеңиз жок болуп калат абы? Менин тиешем жок. Окуу жайдын ректорлук кызматына алгач 6 талапкер катталган. Бирок шайлоого жакын экөөсү талапкерликтен баш тарткан. 4 талапкердин арасында окуу жайдын буга чейинки ректору Кеңешбек Усенов, тарых илимдеринин кандидаты доцент Эрнис Авазов, химия илимдеринин кандидаты доцент Бактыгүл Эрназарова жана Ош технологиялык университетинде иштеген Кадыркулов да бар. Ал эми шайлоочулардын жалпы саны 449 мугалимди түзөт. Бирок 16 окутуучу шайлоого келбей катышпады. Шайлоонун жыйынтыгына ылайык жалпы окутуучулардын 90% Кеңешбек Усеновго добушун берген. Тагыраагы ал 334 добушка ээ болду. Бир бюллетень жараксыз деп табылган. Оштон талапкерлигин койгон кандидатка бир да шайлоочу добуш берген эмес. Шайлоонун жыйынтыгына каршы тарап болгон жок. Өнөктүк ачык айкын болду deyilgeni менен Усеновдун добуш берүү залында баштан аяк туруп, ар бир добуш берген окутуучуну көздөн кечирип жатты. Шайлаганда Абазов Эрнис Абдыманович 65 добуш алды. Кадыркулов агайга добуш болбоду. Усенов Кеңешбек Жумабекович 334 добуш алды. Эрназарова Бактыгүл Кочкорбайна 33 добуш алды. Санаганда бардыгын ачык көргөзүп санап бердик. Элдин баары ыраазы болуп кетишти. Өткөн 5 жылда аябай чоң ийгиликтерге жетиштик. Буйруса кийинки 5 жылдыкта дагы өзүмдүн билимимди, тажрыйбамды университеттин өнүгүп өсүш үчүн арнаймын. Себеби деген мен үчүн университет ыйык.
Бүгүнкү шайлоодо жеңишке жеткен талапкерди билим берүү министри бекитет. Ал алдыдагы 5 жыл бул мамлекеттик окуу мекемесин жетектейт. Кеңешбек Усеновго буга чейин бир нече мугалимдер нааразычылыгын билдирип келишкен. Алардын дооматында Усенов илимдин адамдарын себепсиз кызматтан кетирип жатканын белгилешкен. Бирок ректор ал негиздерди четке каккан. Мындан сырткары чет элдик студенттерди окууга алуудагы мыйзамсыздыктар боюнча да иш козголуп, бирок эмне болгону белгисиз. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети өлкөдөгү жогорку окуу жайлардын катарын толуктайт. Мында жалпы 11 миңден ашуун студент билим алат. 1000ге жакын мугалим эмгектенет. Ушул тапта билим берүү министрлиги жаңы мыйзамдын редакциясын коомдук талкууга чыгарды. Анда улуттук деген статусу бар мамлекеттик жогорку окуу жайлардын жетекчилерин кызматка дайындоо жана бошотуу укугу президентке берилери жазылган. Ал эми мамлекеттик жогорку окуу жайлардын ректорлору министрлик тарабынан кызматка дайындалып бошотулары жазылган. Эгер мыйзам колдоо тапса, ректорду шайлоодо бир жамаат эки жаатка бөлүнбөйт деген пикирлер бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад. УКМК Аскар Акаевка жаңы кылмыш ишин козгоду. УКМК Аскар Акаевка байланыштуу билдирүү таратты. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кумтөр иши боюнча мурдагы президент Аскар Акаевка коюлган бардык айыптарды алып салуу боюнча айрым адамдардын такталбаган билдирүүлөрүнө байланыштуу УКМК бул кылмыш иши боюнча иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктары тууралуу коомчулукка объективдүү маалыматтарды жеткирүүнү туура деп эсептейт. Жүргүзүлүп жаткан тергөөгө тиешеси жок, иш боюнча ишенимдүү маалыматы жок адамдардын мындай билдирүүлөрү жөн гана өзүн пиар кылуу максатында коомчулуктун оюн бурмалоо жана атайлап адаштыруу болуп саналат. УКМК кумтөр иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевка байланыштуу тергөө уланып жатканын коомчулукка маалымдайт. Мурдагы президент Аскар Акаевка 1992 жылы Камеко компаниясы менен башкы келишим түзүү жана 2003 жылы Кумтөр долбоорун реструктуризациялоо эпизоддору боюнча жаңы айыптар тагылды. Аскар Акаев жогорудагы кылмыштарды жасоодо өзүнүн күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, тергөө менен жигердүү кызматташып жатканын жана анын өлкөдөн чыгып кетиши Бишкекке келиши алдын ала тергөөчү менен макулдашылганын белгилейт. Кылмыш ишинин тергөө амалдары улантылып, Кумтөр долбоорун ишке ашырууга байланыштуу кылмыштарды жасоонун башка фактылары аныкталууда. Тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында ишке тиешеси бар адамдарга тиешелүү юридикалык баа берилет. Аскар Акаевка козголгон кылмыш ишинин токтолушу тууралуу жеке адамдар тарабынан таратылган маалыматтар чындыкка дал келбейт. УКМК өлкө жарандарын өзгөчө кызыктырган актуалдуу маселелер боюнча жалган маалыматтарды таратпоого жана коомчулуктун оюн адаштырбоого дагы бир ирет чакырат. Булак Назар Ньюс KG.